Азирет Осмонов, диверсант қалпычы. Ассаламу алейкум, назарыңызда Десин ТВ YouTube каналы. Достар, эмне себептен Азирет Осмонов жөнүндө сүйлөп жатамын. Азыр мен силерге түшүндүрүп беремин. Кайдагы диверсант, кайдагы калпычы, таң калып карап турсаңыздар керек. Мындай туура мындай сөздөр сүйлөнгөн жок, бирок ойдун түпкү маңызы ошол нерсеге алып барылды да. Белгилүү Садыр Нуркожоевичтин тарапташы Бекзат деген мырза кечеги күnkү Facebook'тагы баракчасынан чыгып туруп, адатынча кепканы мындай баса кийип туруп, мындай отуруп туруп айтты. Садыр Нуркожоевичтин зоболосун атайын түшүрүү аракетинде ушундай кыймылдар болуп жатат. Бактыбек Калмаматовду колдоп ээрчип жүргөн блогер Азирет Осмонов, ал эми Бактыбек Калмаматов болсо тетиги Өмүрбек Текебаевдин күчүгү, анан ушул Гуни деген айымга президент өзү үй алып берди деген калп маалыматты таратып, ушундай видео чыгарган. Мунун баары калп. Ал үйүнөн керек болсо Гуни айымды кууп чыгышты. Ал ипотекадеби, кредиттеби ошондой балекетке келген экен. Анан кийин 2 жылга чейин 10 миңдеби, 2 жылдан кийин дагы мынча миңден, баланча миңден бере турган болгон экен. Иши кылып кандай болгон учурда дагы Гуни айым балдарын көтөрүп байкуш талаада калды. Мунун баары калп. Ушул Азирет Осмоновго окшогон бир мындай калпычылар ушундай президенттин атайын мындай диверсия дегендей кылып айтты да, мындай зоболосун түшүрүү үчүн, аброюн түшүрүү үчүн ушундай нерселерди атайын жасап жатат. Мунун баары калп. Мына азыр Гуни айым талаада калды деп чыгарышты. Анан эле Facebook'та жатып калды. Алда байкуш, ай ушул Азирет деле калпычы турбайбы, тиги байкуш талаада калган турбайбы, анан кийин мындай андай деп баары колдон келишинче эмелерин жазып ушинтип жатты эле. Мен дагы карап, мен бул Азирет Осмоновду жакшы билемин, күчтүү блогер. Бирок мен мындай кантип эле ушул болбогон нерсени айтып, калп айтып койду экен деп бир ишеним жаралган жок эле. Анан ошондой негизде мен атайын Гуни айымдын тагдырына кызыгып, же болбосо Гуни айымдын өзүнө, же болбосо Бекзатты иликтейин деп чыгарган жокмун. Мен ушул Азирет мырза чын эле алып бердиби, же калп алып берип, мындай чын эле ошол Бекзат айткандай нерселер болуп кеттиби деп. Анткени мен мындай сыртынан сыйлап жүргөн блогер да, аябай күчтүү блогер. Биз дагы өзүбүздүн мындай куруктарды, мен деле кичине блогер чалыш болуп кетемин. Өзүңүздөр билесиздер, саясаттан, тияктан, бияктан сүйлөмүш болуп. Анан ушул маалыматтарды карай баштадым да, көрсө достор, бул жерде мен видеону толук көргөн эмесмин. Президент Садыр Нуркожоевич алып берди, алып бербеди деген маалымат барбы жокпу? Мен чынын айтайын, менде ал маалымат жок. Анткени мен ошол үй алып берген видеону көргөн эмесмин. Мындай учкай бир сыйра көрүп өткөнмүн. Эми мындай элдин баары жардам берген турбайбы, анан үй алып берген турбайбы, ошого деле себеп болгон Азирет мырза молодец дегендей. Эми бир нерсеге бир нерсе себеп болот да, анан Азирет мырза айтпаса ал нерсе чыкпайт эле. Гуни айым үй жок калат эле. Ушундай да. Эми Гуни айымдын өзүнүн көз караштары бар, өзүнүн сыйлаган кумирлери бар, өзүнүн жаман көргөн адамдары бар. Эми ал жөнүндө сөз жок бул жерде. Просто мындай кандай болгондугу жөнүндө карап койдум да. Үйдү көрсө Гуни айымды кууп деле чыгып койбоптур. Азыр мен ушул TikTok'то Максим Баткенский деген Facebook'тан кирсеңиздер көрөсүздөр. Мен ошол видеону да коюп беремин. Ордунда эле экен Гуни айым. Ал квартирасын ошол алынган үйдү ижарага бирөөгө берип коюптур, квартирага. Анан өзүнүн балдары менен кичине тыйын деп, мурдакы үй кичине арзаныраак болсо керек, кайра ошол жака кетип калган экен. Анан эле биздикилер тигиндей мындай, мен таң каламын да, Бекзат мырза эмне себептен бул Гуни айымды чыгарып койду деп, Азиретке эмнеге Азиретти ушундай тетиги Калмаматовду колдоп жүргөн, анан тигиндей мындай деп, анын колдогондорун асылыптыр, тигиндей мындай болуптур. Анан дагы таң калыштуусу, ошол Гуни айым бул маалыматты кимдер таратып жаткандыгы жөнүндө бир да сөз жок да. Ал эгерде Бекзат мырза айтпаса, биз ал жөнүндө сөз билмек деле эмеспиз. Ал Гуни айым каякта калды, тигиниси каякта калды, буну дагы чыгарышкан дагы өздөрү. Анан кайра опровержение деп коебу, жанагындай. Жок, бул андай нерсе болгон эмес, бул тигиндей мындай дегени. Анысы дагы өздөрү болуп жатат да. Мына эмесе азыр ошол Гуни айымдын TikTok'ун көргүлө. Саламатсыздарбы? Ушул жерден Инстаграмда Азирет Осмонов аябай талкуу болуп атыптыр. Азирет Осмоновдо күнөө жок. Азирет Осмонов колунан келген жакшылыкты кылды. Гүлбарак үйдү отказ бериптир деген ол жалган маалымат, ол фейктер.
Мага Азирет Осмонов колунан келген жакшылыкты кылды. 250 миң элден чогулган экен. Аны алып келип ипотекага төгүп, мага 10 жылга ипотекага үй алып берди. 1 жыл 8 миңден төлөйткөм. Андан кийинки жылдары 13 миңден төлөйткөм. 10 жылга алып берди. Ал мен алган үй 21 миң доллар болду. Сомго чакканда 1 миллион 750 миңге туш келди. Албетте менин 2 балам бар. 2 баламдын расходу. Ошол үчүн мен ал үйдү квартирага бердим. Мен Садыр Нуркожоевичтин эң кыйын колдоочусу, эң кыйын активист кызымын. Эсиле бийлик тараптан кичине аз-маз жардам болгондо мен ал үйүмдү жыргап жашайт элем. Ал үй эч кандай подарка эмес. Бийлик тараптан да эч кандай жардам болбоду. Ошол үчүн ошол нерсеге мен мажбур болдум. Ошол себептен Азирет Осмоновду жамандабагыла. Ал ада күнөө жок. Ал өтө жакшы адам. Мына шундай достор, Азирет Осмоновду жамандабагыла тигиндей мындай деп жатат. Күнайым биз Азирет Осмоновду биз жамандаган жерибиз жок. Ошол жамандаган адамдын аты жөнүн, маалымат кайдан чыгып жаткандыгын ачык айтып койсо болмок. Саламатта туруңуздар. Сиздер менен мен блогер Бакыт Сулайман болду.